Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Манас Чаңырыгы телеканалында Доктор Плюс аттуу телебирүүсүн көрүп жатасыздар. Келди мына жаңы жылыгаздар менен биздин бүгүнкү коногубуз Нурзат Жумалиева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бүгүн биз ушул айта кеттик эле, бүгүнкү биздин коногубузга суроогор бар болсо 0705 832 832 номерине СМС аркылуу узатсаңыздар болот. Бүгүнкү коногубуз кайра жандандыруу бөлүмүндө иштеген реаниматолог дарыгер. Ошол реанимация тууралуу жанагы наркозду кандай берүү, ошол тарапта суроолорду өзүңөрдү ушул сыналгыдан кайра жооп күтсөңөр болот. Өзүңүз тууралуу бир ирет айта кетсеңиз, өзүңүздү тааныштырып биздин телекөрүүчүлөргө. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден келген жаңы 2018 жылы менен баарыңыздарды куттуктайм. Юбилейиңиздерге ден соолук, бакубат жашоо каалап кетмекчимин. Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен эки жерде иштейм, ошол Сокулукта, аймактык ооруканада жана улуттук госпиталда 3-чү реанимация анестезиология бөлүмүндө эмгектенем. Ушул суроодон эле эки суроо. Биринчиден ушул биздин телекөрүүчүлөр сурап жатты эле, Айзат Жанара деген биздин жана тез жардам тарабында иштеген сурап жатат. Эмне үчүн реаниматологияны тандадыңыз? Негизи мен мурун окуганда эле, окуп жүргөндө эле 5-курста, 6-курста Национальный хирургический центрдин кайра жандандыруу бөлүмүнө барып, ошол жакта дарыгерлердин эмгектенгенин көрүп, студент кезинде эле ошондо мага аябай жагып калган. Кандай гана оор акыбалда бейтаптар келсе, аны өз калыбына келтирип, өлүмдөн алып калган күндөрдү көп көргөм. Ошондуктан мен мындай өзүм характерим дагы ушундай, бат-бат иштеп, чечим кабыл алып, характерге окшош турбайбы? Ошондой. Анан негизи мен өзүм акушерство, гинекология жагын бүткөм, ординатураны, бирок баары бир иштегим келген жок. Кайра эле реаниматолог болуп, кайра окууну бүтүп, ошол кесип менен эмгектенип атам. Мага бул жагат, кесип реаниматолог. Нургүл Курманалиева сурап жатат, 4-чү роддомдо иштейт экен, шаардык ушул перинаталдык борбордо. Эмне үчүн келбей калдыгыз дейт. Ошол жакта иштечүсүзбү эле? Ошол жакта мен ординатураны бүткөм. Анан кийин баарыбызга, кандай десем, жаш специалисттерге орун маселеси курч. Өтө азыркы бүткөн жаш кадрлар больницадан жумушка орношо алышпайт. Эгерде тааныштар жок болсо, мен деле ошол себеп боюнча орношо алган эмесмин. Анан мени бир частный бир фирма мага сунуш киргизип, ошол жака иштеп кеткем. Экинчи суроо, эмне үчүн ушул эки тарапта иштейткенсиз? Мына улуттук госпиталда жана Сокулукта. Сокулук экөөнүн ортосунда айырма аралык чоң да. Ошол күнүгө эки тарапка барып келип иштеп жүрөсүз. Бул эмне себептен? Мен Сокулукта основной ставка деп коет. Ал жакта айына 7-8-9 жолу нөөмөттө турам. Ал эми улуттук госпиталда 4-5-6 жолу нөөмөттө турам. Дежурство деп коет. Эки жер иштеген себеби баягы эле айлык маянасы, эмгек акысына такалат да баары. Дагы кийинки суроону бизге Кундуз Кыдырова узатып жатат. Бул педиатр дарыгер, сизге сурап жаткан 13-чү зарплата барбы дейт, майрамдарга кошумча акча береби дейт. Рахмат, абдан жакшы суроо. Жакшы суроону көтөрүп жатасыз. 13-чү айлык акы жок. Берилбейт. Буга чейин бир да жол берди. Алып көрө элекмин. Дагы бир суроо берип жатат. Реанимацияга пациентке кандай дарылар бар, эмне жетишпейт дейт. Ошол эле Кундуз Кадырова. Реанимацияда дарылар эми азыр жетиштүү эле. Бирок бизге оборудование жагынан көп нерселер жетишпейт. Мисалы үчүн жандандыруу бөлүмүндө биз ар бир бейтаптын жизненный показатель деп коет, витальные данные, давлениесин, частота дыхания, менин кандай иштеп атканын, себеби комада да өлчөп турган приборлор, аппаратура керек. Алар бизде жетишсиз.
Изилдөөчү аспаптардын жетишпейт турбайбы? Мисалы наркоз берип атканда ошол эле бизге абдан керек капнограф, бизге керек кандагы газдардын кислород, СО2 ошолорду өлчөп турган аппараттар жетишсиз да бизде. Биздин телегөрүүчү сурап жатат, канды жана башка ошол адамдар өздөрү сатып келеби дейт. Мындай дагы учурлар болгон. Ар бир ушундай кан куйганда ооба, ар бир мындай геморрагический шок менен келген острый моменттерде бизде больницада ар бир больницада өзүбүздө кан болот. Переливание крови отделениеде да бирден экиден доза ар бир группа болот. Бирок кээде 2 литр, 3 литр кан кетип калган учурда ал жетишсиз болуп, биз туугандарын шаардык центр переливания кровиге жиберебиз. Ал жерден уже кан маселеси айта кетчү нерсе телегөрүүчүлөргө дагы азыр орчундуу, себеби кан дарылары жетишпейт, донорлор кандын дарылары өтө кымбат турат. Мисалы альбумин, плазма дегендер 8.000, 10.000, 15.000 сомго чейин болуп кетиши мүмкүн да. Бул ошол кымбаттыгы болсо неме менен байланыштуу да. Айта кетиш керек, бир жанагы 20 грамм болобу, 40 грамм болобу, ошол 100 граммга чейинки альбуминди алыш үчүн мисалы болсо 10 же ошол 50 ошол донордун каны кетет, ооба. Мисалы бир плазма үчүн 2 дозадан 1 плазма чыгат. Ал эми альбуминден болсо 8 дозадан 1 альбумин чыгат да, 100 граммдык. Аны эми айта кетиш керек, ошол донорлор жетишпейт дайыма. А кан болсо дайыма керек болуп турат. Кан дайым керек, ооба. Анан көпчүлүк туугандар, көпчүлүк бейтаптын эмеле тааныштары түшүнбөйт. Бизди кээде ошондой бизге басым кылышат, себеби острый моментте мен алар деле түшүнүп жатам, аман алып калыш үчүн кан керек, бирок бизде ал кан жок болсо айла жок сатып алганга туура келет, биз айтабыз. Ушундай эгерде болот бекер кылса аны, но ошол кандын ордуна кайта ошончо донор алып барып бериш керек да, справка керек. Бирок тилекке каршы андай ошол бул курч маселе, кандын темасы. Албетте ошол реанимация бөлүмүндө кан көп колдонулат, ошон үчүн бизде көп колдонулат. Майрамдарда кошумча акча берилеби дейт, жанагы эле 13-чү зарплата тууралуу суроо окшойт. Билбейм, башка жакта берилип атса, мен канча иштеп жүрөм, майрамдарда биз ала элекпиз кошумча акчаны. Дагы бир суроо берип жатат, айына канча күн жана канча түн иштейсиңер? Канча дежурство болот дейт бир айда? Бир айда 8 дежурство болот, 9 болот. Азыр дагы жакшы, бизге жаш врачтар келип, кичине эме азыраак болуп калды. Мындан 1 жыл, 2 жыл мурун 10 дежурствого чейин жетти. 11 күн алып, бир айда. Бир айда ошондой туруп калчумун. Бир дежурствонун узактыгы канча? 24 саат. 24 саат бою. Бул эки эле тараптабы? Жок. Эки жакты кошкон да. Дагы суроолорду берип жатышат. Ушул реанимациянын эң орчундуу маселелерин айта кеттиңиз. Биринчиден дары-дармектер, экинчиден ушул керектүү аспаптар. Жана капнографты айта кеттиңиз, анализатор крови, газовый. Үчүнчүдөн жана дары-дармектерди жана канды айта кеттиңиз. Көбүнчө учурда кээ бир дары-дармектер жетишпей калганда ошол эмне кылат? Эми жандандыруу бөлүмүндө ооба рецепт жазып беребиз, сатып алышат аптекада. Кээде могу 1,5 жыл мурун мындай болду да, проблема жанагы манит, риасарбилак деген дарылар жок болуп калды бир моментте. Себеби инсульт менен ооруп түшкөндөргө мээси шишип кетет да, отек мозга. Ошону эметкенге дарылаганга ошол растворлор бүтүндөй Бишкек боюнча жок болду. Кээде бар эми анча-мынча дарылар кээде жок болуп калат, жазып беребиз, аны шаар боюнча издеп жүрүшөт туугандар. Айла жок. Бул эме менен байланыштуу деп ойлойм, мен жана департаментке улам дары түгөнгөндө алар ар бир дары келген сайын партиясы сертификациядан өтүш керек, ал үчүн убакыт керек. Ошон үчүн кээде сбой болуп калат да.
кайра эле ушул суроо болсо барып эле ушул жана эмгек акы суроосуна такалат экен. Ушул айта кеттик 8, кээ бир учурда 11 дежурствого чейин болот дейт бир айда. Анан ар бир дежурствонун узактыгы 24 саат. Ушунча убакытка канча төлөм, канча айлык маянданбы? Канча болот? Сокулук аймактык ооруканадан мен 7,5–8,5 миң сом алам. Ал эми улуттук госпиталдан 3,5–4,5. Экөөнү кошкондо көп болгондо? Экөөнү кошкондо 11–12. 11–12. Бул эки жакка барып келип иштегенде дагы 24 саат бою ошол иштегенде ошол бир айда 8, 9, 10 дежурство менен. Бир айда эки жакты кошсом 12, 13, 14 дежурство болуп кетет. Жалпы саны менен ушул бир айдын ичинде канча бейтапты карайсыз? Ар бир эмеде, ар бир нөөмөттө турганда, мисалы үчүн улуттук госпиталда кээде 6 больной, 6 бейтап, кээде 2, кээде 4 болуп калат. Ал эми сокулукта ал жакта билбейсиң кандай бейтаптар түшөт. Себеби акта детство да бар, кички ымыркайлар 2 айлык, 1 айлык түшөт. Роддомдагы биз карайбыз, хирургияны да карайбыз, терапияны да карайбыз. Бүт кээде негизи 6 койкалык отделениебиз. Бирок 8 больнойго чейин жетип калат. Кээде кушеткаларга жаткырып калабыз. Ошондой маалдар болот. Айрыкча кар түшкөндө жаш балдар аябай көп түштү. Орун жок болуп, анан жана биринчи кар менен жанагы аябай бизде слой населения бар, бомж деген. Ошо тоңуп калышат, остановканын аларды алып келишет, анан келип жуундуруп жаткырабыз. Ошондой көрүнүштөр бар. Жаңы жыл тууралуу айта кетсек, мына жаңы жыл билинбей келди. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен, ошол жаңы жыл менен медиктерден, ошол медициналык кызматкерлердин өзүнчө дагы көйгөйү бар. Мына жаңылыктарга такалсак, 31-нен ошол 1-январга болгон түнүндө Кыргызстанда 309 ымыркай көз жарыптыр. 309-дун ичинен 100гө жакыны ушул Ош тараптан, анан 80ге жакыны ушул Бишкек калабызда экен. Экинчиден, Нарында азыр гемодиализдик борбор иштей баштады дейт. Бул жакшы жаңылык. 27 декабрь күнү гололед менен байланыштуу 21 киши кайрылды дейт. 30-31 күндөрү 20га чукул ошол бейтап гололеддон сыйгаланып ошол травма алгандардан. Жана андан башка өзүңүздүн жаңылыктардан айта кетсеңиз, 31 күнү дежурстводо болдуңузбу же биринде? Биринде дежурстводо болдум, бирок 31-нде бир бейтап түшкөн экен. Көз оору бөлүмүндө. Анан ушул жерден убакыттан айта кетчү нерсе, урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр жанагы китайский питарда жанагы жарылчу каражаттарга эч ким гарантия бере албайт. Чоң эле адам, мисалы 40-тарда экен, кошунасы менен 31-нде питарданы жардырып, анан мындай полго коюп коет го, жерге коюп ширеңкени жагып, анан ал мынтип жыгылып кетип, көзүнө атып кетиптир, бир көзүнө. Канча жашта бейтап? 40 жашта. Анан ошондой нерселерден оолак болуңуздар. Айла жок, аябай аянычтуу окуя. Көзүнөн ошентип айрылгандар көп эле. Ошол именно ошол жардыргычтардын атынан. Мисалы мен өзүм бир туугандарым барын айткам, уже биз уже 3-4 жыл жардырбай көчөгө чыгып, балкондон эле карап коебуз салютту. Салют деген өтө коркунучтуу, ушуну айта кетиш керек. Азыр деле каникул болуп аткан учур, жана жаш балдар болсо, ошол каникул учурунда өзүнө мындайча айтканда көңүл көтөргөнгө бир нерсе издейт да. Анан салют, ар кайсы пиротехника, ар кайсы оюн зоок, этият болуш керек. Этият болуш керек. Албетте анан кээде алкоголь ичимдиги менен кошулганда тоже адам өзүнүн эмесин билбей калат да, чегин. Анан абайла кыла. Ар бир эле дарыгердин ушул жумушу болсо оору менен. Оору дегенде мындайча айтканда боль. Ушул бир жагы ооруп, кейип келет, ушул жардам бер деп. Анан бул тараптан дарыгер өзүнчө психиатр, психолог, аны түшүнүп билгендей, ага жардам көрсөтө алгандай, ушул дары-дармек менен, ар кайсы ыкмалар менен өзүнүн дагы мындайча айтканда психологиялык кээ бир приемдор болот, ошолор дагы колдонот.
Эми реаниматологдор болсо бул өтө эле мындай өлүм менен ушул жашоонун ортосунда турган бир мындайча айтканда жанагы фемидай болуп ошону чече турган кесипкөй. Ошонун тараптан айта кетиш керек. Реаниматологдор башка дарыгерлер менен айта кетели, ошондой эле дары дармек көйгөйү бар, ошол эмгек акысы көйгөйү бар. Анан кийин азыр дагы бейтаптар бир аз башкача болуп калбады, өзүнүн жанагы укуктарын кээ бир учурда билет, кээ бир учурда билбейт, бирок ошого карабай эле келип эле дооламай. Анткени болсо көп эле учурда кээ бирлер элестетип болуш керек, ооруканага келгенден кийин баардыгы бекер болуш керек дегендей, баардыгы өз жайында болуш керек. Эми ага карабай дагы кээ бир оорулар, айыкпаган дагы оорулар бар. Өтө мындай өтүшүп кеткен учурлар дагы болот. Ошонун баардыгы чогулуп келип анан кийин бул стресс болот да дарыгерге. Ошол стресс менен кантип алышасыз? Стресс менен биздин жумушубуз ушундай да, күндө стресс. Бизде өтө оор өзгөчө реаниматологдор. Оор, мисалы башка дарыгерлер басып жүргөн, сүйлөгөн, мындай өзүнүн эс акылындагы бейтаптар менен иш алып барса, биз болсо мындай эс акылы комада, мындай аларды уйкот кылыш керек, кээ бирөөнү айла жок жоготобуз. Ошондой күндөр болгон. Башында мен жаңы иштеп атканда 1-2 случай болуп, өзүм кошо ыйлагам. Абдан оор болуп, андан кийин бара-бара уже көнүшүп кеттим. Биз кандай кылып ал стресстен кутулабыз? Биз баарын позитивге бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөргөнгө аракет кылабыз. Мисалы доктурлар, медайымдар, младший персонал жакшы мамиле кылып эле, жылуу сөз айтып эле, бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп эле. Ушул жумуштун оордугуна карабай, сиз дагы өзүңүздүн коомдук тараптан да ишиңизди көрсөтүп келе жатасыз. Азыркы учурда ушул жанагы Врачи Кыргызстана деген дагы группаны көтөрүп, ал жактан ушул активисттик тарабыңызды көрсөтүп жатасыз. Ал жумуш тууралуу дагы айта кетсеңиз, эмне үчүн ошол, эмне себептен биригип азыркы кезде жанагы эмгек акысы тууралуу дагы биз суроону көтөрүп чыгып жатабыз. Ошол эмне себептен айта кетсеңиз? Бул уже биз келип жеттик го деп ойлоп атам точкасына, себеби мынтип мындан ары жашай албай жатабыз. Кыйын болуп баратат. Албетте көп арабызда деле бар доктурлардын ичинен жанагы жакшы майына тапкан, жакшы, бирок көпчүлүк басым, дээрлик басым доктурлар, ушинтип жаш врачтар, бул система ошого түрткү кылып жаткан учурда туурабы? Во-первых, система ошол бизден, мисалы үчүн бейтаптар жана мамлекет жана ушундай чеберчиликти талап кылып атат. Азыркы талапка ылайык да. Эгер айлык майына жагын алып келип карасак, биз мурунку советтик доорунда калып калганбыз да. Ошол эле инфляцияны санап көрсөк, азыр кандай төмөн болуп жаткан учур болот. О нерсе ошондой болуп жатат. Анан ошон үчүн өзүнөн өзү эле бара-бара врачтар мындай неписано да, нигде мы не афишировались, бирок биригип жатат врачтар, бирин-бирин түшүнүп, ушундай биз бир слой болуп калдык го. Мындай защитасы жок, эч ким коргобогон, бүт эле учурда биз күнөөлүү болуп калабыз. Дары дармек жетишпей калса деле ушул дарыгер күнөөлүү болуп калган учурда. Места жок болсо дагы баягыда канча бир учурда көп бейтап түшкөн учур болот да. Ооба, жанагы самолет кулады беле Дача суда. Ал кулагандан кийин, 1 айдан кийин бизге жанагы отравление угарным газом деп жана ис уруп көп больнойлор түшүп калды. Эми басып эле жүрүшөт, аларды айтып кетирсек кетишпейт. Биз Дача суданбыз дешип министрга жейин чалып ошондой учурлар болду да, реанимацияга же любой отделение жаткыргыла дейт да, бизде эмес да жок. Аны түшүндүрө албайбыз. Мындай мы эмесин көрдүк да, негизи адамдын
кээ бир учурда ошол көрсөткүчтөр барбы жаткызганга же ошо показаниясы жок эле, мындай эле кичине эле башым оорутат деп, а так үйдөн деле минткиле тигинткиле деп дары жазып бердик, бирок ошого болбой чыр салган учурлар көп болду. Эми бейтаптарды деле түшүнсөк болот. Азыр биякта негизи биздин өлкө, менин оюмча, бюджет маселеси дагы орчундуу, жетишсиз, түшүнүш керек. Анан албетте биздин майнабызды каяктан көтөрөт, мисалы үчүн государство. Бул эмгек акы болсо дагы бул ушул көп суроолордун бири да. Мисалы болсо жанагы авторитет, дарыгердин авторитети да төмөн түшүп бара жатпайбы? Бул ошол суроого дагы такалсак, эмне себептен? Себеби деген, врачтын баласы бар, аны садикке бериш керек, өзү тамактаныш керек, кийиниш керек, той топурга барыш керек, ошондой эле адам. Светке, газга, сууга төлөш керек. Анын деле өзүнүн турмушу бар, жеке дарыгерлердин. Анан айла жок. Башка тарабын дагы көрсөк, жумуш дагы өтө кыйын, анан бул жумушка да келүүнүн дагы жолу узун. Мисалы болсо ошол эле медициналык окуунун узагын айтсак, 8 жыл. Кээ бир учурда 10-11 жылга чейин дагы барат. Анан дарыгер деген болсо бул ошондой кесип, бул болсо ушул өмүр бою канча окуса, канча иштесе, улам бир убакыт сайын окуп туруш керек. Дайыма окуй турган. Медицина болсо бул бир жерде турган илим эмес, улам өзгөрүп турат. Ошондуктан өтө татаал бул интеллигенция бүт эле башка өлкөлөрдө ушул дарыгердин, жалаң эле дарыгер эмес, медициналык кызматкерлердин статусу өйдө бийик көтөрүлгөн. Эмне үчүн бизде көтөрүш үчүн менин оюмча айлык маянаны көбөйтүп, мисалы, анан жанагы мындай бизде өзү түртүп атпайбы, жана бейтаптардан акча сурагандычы, мындайча айтканда, наркозго же операцияга же дагы бирдеке манипулировать, негизи андай болбош керек. Эгерде качан гана бейтап кассага төлөсө, анан врач акча сурабай өзүнүн милдетин так аткарганда, ошондо менин оюмча биздин зоболобуз көтөрөт. Ага чейин мындай көрүнүштөр боло берет. Бул уже мисалы көп врачтарга бул уже жат көрүнүш да, мынтип сураганды каалабайбыз. Потому что ошондо биздин зоболобуз түшөт ылдыйчы, мындай авторитет түшүп барат депчи. Андай болбош керек. Ошон үчүн менин оюмча жанагы страховая медицина дегенди көтөрүш керек. Ар бир жаран, мисалы Бишкекте 1 миллион 600, 1 миллион 300 калк жашайт. Ошонун ичинен бир 300 эле страхованиясы бар. Алар деген ошол эле мугалимдер, милиция, анан кийин доктурлар. Калган жоонтоп страхованиясы жок. Базарда отургандар, чылноктор, бизнесмендер, алар төлөбөйт эч жака медицинский страхование. Келип ошол эле базарда отурган аял, которая, мисалы, менин зарплатам 8 000, ал может айына 80 000 табат. Келет, анан ошол страхованияны көтөрүш керек. Келет, төрөгөнү, анан баары тең бесплатно болуш керек депчи. Баары тең акысыз, мен эметпейм деп. Ошон догрунуп келишет да. Ойлоно көрсөң, алар биздин эсептен эме дарыланып жаткан учуру. Дарыланып биздин эсептен иштеп жанагы ОМСке төлөп жаткан. ОМСке ошол каражаттан жардам алып атышат. Бул тараптан ошо кимдер иштеш керек деп ойлойсуз? Бул тараптан страхованияны бүт жалпы мамлекет аркылуу биякта депутаттар биздин көйгөйдү укса жакшы болот эле. 1-2 болсо ошону көтөрүп чыкса, ушул маселени ар бир жаранды иштебеген жарандарды жана страхование төлөтсө, ошоктан жакшы бюджет табылмак да. Төлөбөй эле келип, анан бизге келип догрун ачпай монтмонт эле. На самом деле бүт иштебеген калкты милиция, мугалим, анан медиктер биздин зарплатабыздан чыккан жана ОМСке ошол жактан каржыланып атат. Бүт эле иштеп жаткандар. Официалдуу, расмий түрдө дагы эле бюджетниктер, түшүнөм, азыр мугалимдердин дагы айлык майнасы орчундуу да. Анын дагы убакыттан пайдаланып айта кетчү нерсе, мисалы күч органдарына мамлекет үй берет экен, квартира. Врачтарга болсо ипотека менен бар экен андай программа. Бирок санасаң барбы? Врачтарданбы? Бир экөө бар, бирок басымдуу көпчүлүгү санап көрсөк, ал
квартира өзүнүн кунун жеп коет экен да. 25 жыл айына $500 төлөп. Ал качан бул өтө бийик. Өтө бийик ипотека. $500 ушул зарплата чыгабы? Чыкпайт да, алар 2-3 жерде иштеген, тияктан бияктан алышып справка менен алып атышат, бирок бул условиялары анча жакшы эмес. Кээ бирлер бар да, мисалы мен деле ушул элдерди кыдырып, ушул оюн билип жүрөм. Көптөр бар, мына 35-40 жыл иштегендер бар. Ушул 35-40 жыл бою квартиралап жашап, жана ушул квартирага бир үй бүлөлүү болуп, ушул үй сатып алганга да акча топтогон мындай кыйын болгондор. Ошондой болуп атат. Мен в общем, ошол жакка да көңүл бөлүп койсо жакшы болмок. Мындай ипотеканы бизге жеңилдетип, кичине башка органдарга, күч органда бекер эле берилет экен. Мисалы 3-4 баласы болсо, мамлекет куруп берет экен. Медиктерге мен түшүнүп атам, биз көппүз, бирок ипотеканы эле арзан кылып, бизге процентный ставкасын арзан кылып берсе, себеби санап чыкканда 35, 36, 37 миң доллар болуп кетет экен бир комнат квартира. Мына айтып кетип атасыз, бул суроолорду болсо өзүбүз эле көтөрүп жатасыз. Муну болсо сизди колдогондор дагы көппү? Бул суроо боюнча. Ошол медициналык кызматкерлер арасынан, сиздин коллегалардан, сиздин ушул айланагыздан көп. Азыр колдоочулар көп болуп жатат. Анан ушул жалаң эле депутаттар чечиш керекпи бул суроону же башка органдар дагы барбы? Менин оюмча муну Минздрав жалгыз чече албайт. Муну деген жана экономика министрлиги, жанагы жогорку кеңеш аркылуу чечсе болот деп ойлойм. Депутаттар ошону көтөрүп чыкса, жанагы биздин айлык маянаны, жанагы страхованияны, негизи медицинаны уже башка нукка салыш керекпиз да. Биз могу себеби бул система азыркы уже өзүн көрсөтүп жатат. Эффективдүүлүгү аз болуп атат. Уже бейтаптар дагы нааразы, доктурлар да нааразы. Эң башкы нерсе, мисалы, мен байкадым, эгерде врачтар менен бейтаптын туугандары бейтап чогуу аракет кылганда, бейтап сакайып кетет. Кандай гана оор болбосун. Бизде андай случайлар көп, мындай надежный, мындай аябай оор акыбалдан чыгып кетип, айыгып кеткендер бар. Ошол моменттерде биз гармония мындай чогуу биргеликте ошол иш кылганда ошол жакшы натыйжа майнап чыгат да. Ошон үчүн азыр мен бейтаптардын дагы эмесин түшүнөм. Бизге болгон албетте ал тарапты дагы ошондош керек. Алар да түшүнсө болот. Да, айлык маяна силерде деле аз, бизде деле аз. Баары түшүнүктүү, бирок ошол баарыбыз чогулуп, сиздер дагы урматтуу теле көрүүчүлөр бизге жардам берсеңиздер, биз дагы сиздерге ошондой жардам беребиз деп. Себеби менин көңүлүм ток болсо, менин курсагым ток болсо, менин телегейим тегиз болсо, албетте биз ылгабай эле баарын эле албетте туура айтасыз. Жардам көрсөтүп, аракет кылып, азыр деле кылабыз аракет. Дайыма эле кылып келе жаткан. Дайыма эле просто могу ортодогу эмелер түшүнбөстүктөр жок болмок деп ойлойм. Абдан туура айттыңыз, баардыгыбыз биригип, ушул көйгөйлөрдү көтөрүп, ал жөнүндө талкуу кылып, алардын баарын бириктирип, жана бир тарапты көздөй ушул жолду алып, ошого кыймылдасак, бир натыйжа болот го деп. Жана өзүбүздүн ушул коллегаларга, жалпы дарыгерлерге, жалпы медициналык кызматкерлерге да бизди ушул көрүп жаткан азыр бар болуш керек. Ушул медициналык кызматкерлер Кыргызстан боюнча кайрылуу кылайын дедим эле. Бардыгыбыз биригип, ушул көйгөйлөрдүн бардыгын чогултуп, бир жерден чогулуп, ушул депутаттарды дагы чакырып ал жака, ушул Министерство экономики, Министерство жана саламаттык сактоо министрлиги, ФОМСтон жанагы ушул керек болсо дагы өкмөттөн дагы керектүү кишилерди чакырып, баарыбыз бирге ушул көйгөйлөрдү ушул жогорку деңгээлде чечкенге аракет кылбайлыбы. Анын үчүн баардыгыбыз биригип, сиздер дагы унчукпай бир жерде ушундай дагы маселе бар, биздин өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү көтөрүп чыкпайбыз. Эмне себептен? Мында айта кетиш керек. Нурзатка дагы бир жолу суроо берейин дедим. Эмне үчүн ушул медициналык кызматкерлер өзүнүн көйгөйү тууралуу көпчүлүк учурда сүйлөбөйт? Эмне үчүн айтпайт? Себеби бизде эме да
жаман көрүнүп каласың. Кимге? Чоңдорго. Чоңдоргобу? Өзүбүздүн эле чоңдорго, өзүбүздүн эле. Бирок Кудай жалгап, мен эки тең жана больницанын чоңдору, алар колдошот мени. Ал эми көпчүлүк врачтар өзлөрүнүн эле заведующийнен, главврачынан коркуп бирдеке болсо кетирет, ордуна башканы алат. Бизде мындай системабыз татаал да, аябай биринен бири көз каранды. Анан мисалы мен туура эмес сүйлөп чыксам, мен башка жакка албай коюшат. Себеби бул деген баягындай деп. Мурун мисалыбызды Кыргызстанда иштей албай калам. Ошон үчүн көп врачтар чыга албайт. Биринчиден, экинчиден кээ бир врачтарга мунун кереги жок. Системанын менен кереги жок. Алар жакшы, мисалы мен билем кээ бирөөлөр операциядан 100 миңге чейин сурагандар бар экен. Андайлар да бар, аларга кереги жок, мисалы мындай. Өзгөрүүнүн кереги жок. Мисалы биз мындай Элзар чогуу биздин эмебиз бир да. Биздики кандай? Айлык майнаны жана страхование кылып, же болбосо государственный частный партнерство ачып, жана сооплатанын деңгээлин көтөрүп, анан ошол жактан бизге майна бөлүнүп берсе, же болбосо мурун бар болчу сооплата төлөгөндө ошонун кандайдыр бир проценти бизге айлык болуп келчү да. Ошону уже 4-5 жылдан бери жоюп коюптур. Хотя бы ошол сооплатаны эле кайта сооплата, урматтуу теле көрүүчүлөр, булар силер түшкөндө төлөп жатпайсыңарбы операционныйга мынча терапевтический депчи. Ошонун части бизге бөлүнүп келчү, ошондо кичине более-менее болуп калчу экен зарплатачы. Азыр андай жоюлуп калыптыр. Жок дегенде ошону кайта бизге эметсе, кайта бизге которсо, ошондой кылып. Азыркы учурда мындай көйгөй болуп жатпайбы? Сиз айтып кеттиңиз, көбүнчө учурда чоңдор эмне дейт деп, мындай коркот деп медициналык кызматкерлер. Мисалы болсо биз жаш тараптан жаштарга бир аз башкача да көз караш. Мисалы ошол эле регионго иштегени барсаң, же центрде болсо деле ошол эмгек акысы 7-8 миң сом болсо, мындайча айтканда терять нечего дегендей, эгерде көйгөй бар болсо, азыркы учурда айта турган ошол мезгил келди. Көбүнчө учурда деле айтып жатышат, жана терять нечего дегендегидей кетип деле калып жатышпайбы. Анан кийин региондорго ошол жаштарды азыр тартып барыш кыйын. Анткени болсо ушул жогорку ушул жаштагы дарыгерлер алар кетип бара жатышат. Профессиядан да кетип жатышат, азайып дагы жатат. Кээ бир учурларда, кээ бир жерлерде ошол ооруканаларда дарыгерлер жок. Жалаң гана ошол фельдшер менен эле ошол акушерка, санитаркалар эле калган учуру. Анан бул чоң көйгөй. Эгерде жалаң эле регион, бул мен ойлойм, бул суроонун чечими центрден эмес, ушул региондон биз тарапты көздөй келет болуш керек. Ошондуктан мен айта кетейин дедим эле, жакынкы кезде ушул январь айында биз ушул команда болуп алып, ушул Кыргызстанды 7 областтын областтык борбордук ушул ооруканаларды кыдырып, сиздерге жакыныраак барып, ушул сиздердин оюңуздарды билип, мен азыр ушул медициналык кызматкерлерге кайрылып жаткан учурум. Сиздерге барып, сиздердин оюңуздарды угуп, сиздин көйгөйлөрүңүздүн баардыгын ушул кагаз түрүнө түшүрүп, жана ушул январьдын аягында, февралдын башкы ушул убагында чогуу өкмөт менен бирге, ушул парламент менен жана министрликтер менен бирге ушул маселени чечүүгө аракет кылабыз. Ошондуктан күткүлө, сиздерге барабыз. Азыр графикти ушул түздөп жаткан учурубуз. Азыр кеңири микрофон 5 мүнөт өзүңүздүн кеңири эмне тууралуу айта кетейин дедиз эле, ошол тараптыбызды айта берсеңиз болот. Өзүңүздүн саламдарыңызды айта кетсеңиз болот биздин теле көрүүчүлөргө. Рахмат Элзар. Мен биринчиликтен ошо өзүмдүн кесиптештериме, оор жумушта иштеп жаткан, айрыкча жанагы тез жардамда иштеген кесиптештериме, кайра жандандыруу бөлүмүнө иштеп аткан кесиптештериме чоң таазим этет элем, рахмат айтат элем. Ушундай социальный прессингке карабай, ушундай жумуштун ордуна карабай, сиздер фанат болгон үчүн ошо жумушту аркалап жүрөсүздөр. Ден соолук сиздерге. Анан жалпы эле медиктерге дагы ден соолук. Ал эми бейтаптарга калуурум, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды карагыла. Азыр
арак маселеси дагы курчтуруп атат. Алкоголь азыр мурдакыдай таза спирт жок, бүт баары технический спирт. Биякта келип аткан аларды ичкенден кийин 3 күн 4 күн ичип бизге болгон 1-2 случай жаш эле балдар набат болуп кетишкен. Ошон үчүн ден соолугуңуздар карагыла, жанагы бизде бар эмеспи кыргыздар жүрө беребиз, ай жакшы эле деп анан кийин уже таптакыр декомпенсация болуп калганда уже келишет. Ошон үчүн убагында барып жүрүңүздөр доктурга, ден соолук каалайм сиздерге. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, любой эле ар бир эле доктур өзүнүн больнойун айыгып кетсин деп тилек менен тилейбиз. Любой больнойду ушул бутуна туруп кетсе экен деп, айыгып кетсе экен деп, тирилип кетсе экен деп, ошону дайым эстеп жүрүңүздөр. Биздин ушул коллегаларга дагы айта кетиңиз. Коллегаларга болсо эми чамдап туруңуздар, чыдап туруңуздар. Баары жакшы болот. Мына баарыбыз чогулуп бириксек, майнап чыкчудай. Элзарга рахмат. Ушундук мындай закондуу түрдө бүт мен көрүп атам Facebook'та баракчадан бүт биздин острый суроолорубузду көтөрүп чыгып атасың. Сага рахмат, ден соолук берсин сага. Рахмат. Ушундай жаштар бар, биз колдойбуз. Ошол эмне дейм. Чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы рахмат айта кетейин дедим эле. 2018 жылыңыздар менен бүгүнкү биздин коногубуз Нурзат Жумалиева, Улуттук госпиталдын урология реанимациясынын дарыгери жана Сокулуктук аймактык ооруканасынын дагы реаниматология дарыгери. Ал жакта ошол кайра жандандыруу бөлүмүндө иштейт. Эмгек ошол стажы канча жыл болуп калды? Негизи общий стажым меники 13-14 жыл болуп калды. Ал эми именно реанимацияда 4 жыл. 4 жылдан бери. Чоң рахмат сиздерге. Сиздер менен эмки жуманын 3-күнү кечки саат 7-де Манас жаңгырыгы телеканалында Доктор Плюс аттуу телебирүүсүндө жолугушканча сиздерге кааларым чын ден соолук. Чындап эле ошол ден соолук эң биринчи байлык дейт. Ошол байлыкты сактап, ошол сактоочулары, ошол жан сакчылар, ошол дарыгерлерге дайыма көңүл буруп, жана көйгөйлөр болсо, бул эгерде дарыгердин көйгөйү болсо, бул жалпы калкка дагы тароочу көйгөй. Ошондуктан дарыгерлерге дагы ден соолук дагы каалай кетейин. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен.